Allah Taala Kur'anda 114 süröni bizge düşürdü. Oşol sürölördün eň algaçkysy Alaq sürösü. Oşol birinci düşürülgen sürönün birinci sözü Iqra, oku sözü boldu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikellezî halaq. Halaqal insâne min alaq. Iqra ve rabbukal ekremüllezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Oku, jaratkan Rabbingdin ısımı menen. Al insandı uyugan kandan jarattı. Oku, senin Rabbing en uluk zat. Al insanga kalem menen жазууну үйröttü. İnsanга bilbegenin bilgizdi. Allah Taala siz menen bizge öte köp buyruktardı buyurdu. Namaz oku, orozo tut, sadaka ber, közüңdü tый. Mana uşul buyruktarынын arasında bizge eň birinci buyurgan buyruğu oku. Ar bir insandын muhtaçlığı var. Жерге байланыштуу muhtaçlığı var, asmanga байланыштуу muhtaçlığı var. İnsan iki nersedен турат. Ruh жана дене мүчөсү. Дене мүчөсү жерден чыкты. Демек анын muhtaçlığı da жерден болот. Дене үчүн керек нерсенин баары жерде бар. Мөмө жемиш, азык оокат, аба, суу жана башка. Эми руху ал жогорудан келди. Анын азыгы да жогорудан болот. Демек insandын руху үчүн асманга, денеси үчүн жерге muhtaçlığı бар. Периштеге акыл берилди, напсисиз жаралды. Айбанаттарга напси берилди, акылсыз жаралды. Адам баласына болсо акыл да, напси да берилди. Эгер адам баласы напсисине туура келген иштерди жасап жашаса, айбанаттардан да төмөн даражага түшүп кетет. Эгер акылы менен ойлонуп иш кыла турган болсо, анда периштелерден да жогору даражага чыгып кетет. Кече жакында Австралияда bir майрам болду. Эмне курсанчылык десе, bir жыныстуу никеге мыйзамдуу түрдө уруксат берилди. Калктын 65% колдоптур. Ошону менен bir жыныстуу адамдардын үйлөнүүсү мыйзамдаштырылды. Курсан жүрүшөт. Булардын напсилери акылынан үстөндүк кылды. Дагы кайталайбыз. Эгер инсандын напсиси акылынан үстөндүк кыла турган болсо, айбандан да паст даражага түшүп кетет. Мына ыйман келтиргендер. Ыйманы, акылы, напсисинен үстөндүк кылган адамдар, булар кимдер? Ар-руахустагына. Өзүн бай, бей муктаж көргөндө, Раббиси жана акыреттеги сот суракты унутат. Өзү унутканы жетпегендей башкаларды дагы жолдон урат. Сооп иштерден, намаздан тыят. Ыйман келтиргендер жакшы адамдар, Аллахтын жараткан заттарынын эң жакшылары деп айтып жатат. Илим талап кылуу ар бир мусулманга парзу айн болуп эсептелет. Эмнеге Аллах Таала Кур'андын биринчи түшүргөн сүрөсүндө birinci ayatında jana birinci ayatının birinci sözünde bizde okuuga buyurup jatat. Emi suro kaysi ilimge buyurdu? İlimdin türü köp. Iqra bismi rabbike, Rabbingdin atı menen oku dedi Allah Taala. Başkaça aytkanda Rabbingdin saga taanıta turgan ilimdi oku. Oba kalgan ilimderde ilim, fizika, matematika, astronomiya bari ilim. Bирок birinci okula turgan ilim, Rabbi bizge taanıta turgan ilim bolusu kerek. Adamdı Rabbisine jetelebegen ilim emez. Adamdı Rabbisi tarapka жетелеп барбаган ilim emez. Anın ibadatına başlagan, aga жақын болууга жетелеген, денесинин сырын билдирген, дүнүйөгө эмнеге келгендигин түшүндүргөн ilim чыныгы ilim. Себеби туугандар, акыретти, бейишти, тозокту, Аллахты бизге таанытпаган ilimден бизге 10 диплому бар ilim бар болсун. Акыретке көчкөнүбүздө ал илимдердин биринин да бизге пайдасы тийбейт. Ал дипломдор, ал мансаптар, ал эмнелер, ардак грамоталар баары жердин бетинде калат. Чыныгы илим эмне? Аллахты бизге тааныткан илим. Биз бир жашоодон экинчи жашоого көчкөндө калып кетпей турган, бизге пайдасы тие турган илим.